Ушундай урматтуу достор, сиздер көрүп жаткандай биз жалгыз эмеспиз, жаныбызда сонун коногубуз бар. Тааныштырып өтөлү. Шеф-повар же болбосо башкы ашпоз деп койсок болот. Мына Арынбек Манаев мырза биздин студиябызда конокто. Ассаламу алейкум. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Жөн келбей, куру колуңуз менен келбей бизге сонун не деп койсок болот? Коктейль. Бүгүнкү жазалган үчүн эмес, жазгы коктейль. Ооба көп деле каражат кетирбейт. Азыр эле банан, зефир, кефир. Ушуларды майда туруп алып, блендерде эзип чечсе болот. Жазында эле үй шартында жасасак болот. Бул пайдасы көп. Коктейлди баштардан алгач бир аз маек кылсак да, мынакей өзүңүз жогоруда айтып калдыңыз, 13 жылдан бери колуңузга ушундай бир ашпозчунун бычагын кармап алып, ушул дүйнөдө, ушул сферада жүргөнүңүзгө мынакей 13 жылдын жүзү болуп атат да. Бул кесипти тандап алууңузга эмне себеп болду же баягы үйдөгүлөрдөн сиздин баягы жолун жолдоп келатасызбы же даам даярдаганга кызыгууңуз качантан бери ойгонуп кызыгып калдыңыз? Бала кезде эле ошо үйдө тамак жасаганга жакын болчу экенмин. Окуп жүргөн кезде эле ошондон тартып эле поварга кызыгып кеттим. Кызыгуу өрчүдү. Андан окууга тапшырып, 3 жыл окуп, андан ошо практикада жүрдүк. Казакстанда, Россияда, Кытай чек арасында. Ошондой эле иштеп баштадык. Көптөгөн ресторандар иштедик. Азырынча өзүбүзчө иштеп атабыз. Жакшы. Негизи айтып коет го, ашпозчулар мисалы кафеде, ресторанда мисалы тамак жасаса, үйдө кандай? Үйдө негизи ким жасайт тамакты? Үйдө биз баягы коноктозордо эле стол даярдап эле жасайбыз. Атак мындай жасабайбыз деле үйдөнчү. Жумуштан жасаганыбыз иштегенибиз жетет да. Тем баягы чарчап деле калат болушуңар керек. Ооба, чарчайсың жумуштан. Үйдөн жасабайбыз деле. Негизи айымдарга караганда мырзалар ашканада мыкты ашпозчу дегенге кошуласызбы? Азыр ошо популярный болуп атпайбы, уже эркектер, мырзалар көп, уже поварлар уже өрчүп атат да. Аялдарга караганда эркек поварлар көбөйүп атат азырынча. Таң калыштуу деле көрүнүш эмес десек болот, Да, может быть, может жакшы жазаштар мүмкүн. Анда биз эмне кылабыз? Азыр биз туура баштай беребиз да, маекти деле. Маекибизде уланып болот. Мынакей жазгы коктейль, мынакей жеңил, баатын даярдала турган. Башка бизде азыр экрандан көрүп жаткан мырзаларыбыз болсо деле мына ушул коктейлдин кошулма азыктарын баарын жазып алсаңыздар болот. Эң оңой эле болуш керек, ар бир мырзанын колунан келеби? Жасаса болот. Келет, конечно. Ар бир үй кожойкелери жасаса болот. Баягы ар бир башка ашпоздун дейт, өзүнүн баягы сүйүп неметкен бычагы болот экен. Бул сиздин ошондой бычагыңыз го дейм, Ошондой бычак, кымбат бычактардан бири. Эң сонун. Мындай бөлүп туруп алып. Бананды туурап алдык, анан зефир, майдалап. Эң сонун. Бир банан, 2 зефир, 200 грамм кефир кетет. Кефирдин ордуна башканы кошуп койсо болот. Таттуу эмес йогурттарды. Эң сонун. Дүкөндө сатылган азыктардан эле биз коктейль жасап алсак болот экен, э? Ооба. Жакшы. Мына муну болсо блендер менен эзип алабыз. Зефирде чачырап кетип. Ушундай болуп жүрчү элек. Бүгүн таңды сонун коктейль менен тосуп жыргамай калдык буюрса. Бул коктейль жакшы иммунитет көтөрөт. Аппетит ачат. Табит ачат. Баягы кулинариянын өлкөсү деп койсок болобу, ушундай бир ашканасы же болбосо баягы шеф-поварлар аябаганда көп болгон мамлекеттерде
шеф поварлар арасында же ашпозчулар арасында ушундай бир фестивалдар, сынактар өтөт экен да. Биздин өлкөдө кандай бул жакта? Биздин өлкөдө эле бишкекте деле болот. Чёрный ящик деп коет. Кара кутучанын ичинде мындай продуктулар, азык-түлүктөр болот. Сен билбеген да. Ошонун ичинен алып чыгылган ошондон сразу тамак даярдашың керек да. 15-20 мүнөттүн ичинде, жарым саат ичинде. Мисалы, ашпозчуларда мисалы айтканда кээ бир даамдарды жасап жатканда, мисалы, адашып жаза аласыңбы? Мисалы, коктейлге деле туура эмес, башка бир кошумчаны кошуп алыпчы, кошумаларды. Анан ошондон дагы бир жакшы идея, жакшы бир рецепт пайда болот депчи, сиздерде да болот, э? Өстүлө ойлоп чыккандар бар. Эксперимент кыласың да. Тиен кошуп көрөсүң. Жакшы ал өзүнчө бир жаңы рецепт болуп калды. Мисалы, биздин коктейлде мынакей буйса. Бул жазгы коктейл эмес, өзүнүн аты да болсо керек, э? Эмне деп аталат бул коктейл? Жазгы коктейл. Жазгы коктейл деп эле атайт экенбиз. Эң сонун көрүнүшүнөн Батбек келе өзүңүзгө да жазсаңыз болот. Таң эртең менен күнүбүздү коктейл менен баштайт экенбиз. Насага дам татып көрсөк болот. Көрсөздөр, Бысымыла, урматтуу телекөрүүчүлөр, таң маанай түз эфир жана колубузда жазгы коктейл дамын чогуу бирге таталы, анан сиздерге айтып коелу кандай экендигин. Даярсыңбы Айжан? Бекке. Ширин сонун. Пай. Колуңузду кармап койго уруксат этиңиз. Эң сонун коктейл дамына сөз жок, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ишенбей жаткан болсоңуздар, өзүңүздөр дагы үйүңөрдө жасап көрсөңүздөр болот экен. Сонун, аябагандай сонун коктейл болуптур. Анан мынакей Нарынбек баке, ар бир башка ашпоздун негизи эле ар бир ашпозчунун баягы өзүнүн бир жалгыз өзүнө таандык болгон бир рецепттери болот да. Ушундай сизде баягы тажрыйбаңызда өзүңүздүн даярдаган рецептиңиз барбы? Анан ашпозчулардагы баягындай акындардай же болбосо башка өнөрдүн ээлериндей изденүү астында болуп, талыкпай, эмгектенип, баягы өзүнчө бир изденип, жаңы менюларды киргизе коюп, жаңы бир рецепттерди ойлоп таба койгон учурлар болсо керек. Андайлар албетте болот. Жаңы меню рецепттердин артынан кубалайбыз, постоянно кубалап турмай. Өзү ойлоп чыгарган тамактар бар, өзүм ойлоп чыгарган. Баягы эттердин түрү да, койдун эти, уйдун эти, тооктун эти, баарын биригип туруп бир тамак жасаганга да, баарын майдалга этип, Баракелде. бир табакка салып, общий баарын салып, үстүнө баягы кыргыздын боз үйүн да, тамырдан бышырып жаап коюп үстүнө. Эң сонун. Түтүн чыгарып койсо болот үстүнө. Баракелде, мына кызык. Демек, бул жакта деле тынбай баягы жаңы технологиялар ачылыштары болуп аткандай сыяктуу эле кулинария жаатында дагы изденүүлөр, жаңы ачылыштар болуп атат демек. Жакшы. Мисалы, ашпозчулар ашканада ооба жок деген сөздү аябай көп колдонот экен да, анан кийин алардын мүнөзү дагы аябай олуттуу келет деп коет го, мисалы, күнүгө адамдар менен баарлашып эле, ошол эле тейлөөчүлөр менен. Сизде кандай? Биз да көрүп отурсак, биздин коногубуздун да мүнөзү олуттуу окшойт, э? Ушундай маалымат бар экен да. Ашпозчулар кандай мүнөздүү болушат деген суроол болду. Ашпозчулар ар кимдики ар кандай. Строгий поварлар бар, жумшак поварлар бар. Мүнөзүм жогошон жумшак. Тамактарымда даамдуу деп койбойсузбу? Эң сонун. Мынакей ашпозчулар деп атабыз. Анан баягы өзүңүз ушул жаатта жүргөн соң мырзалар менен айымдар деп бөлүп атабыз. Бүгүн темабыз дагы мырзалар ашканада деген теманы тандап алганбыз. Анан ар бир ашканадагы мырзалар болобу, айымдар болобу, даам даярдаганда өзүнө бир жакын бир даамдарды мыкты даярдап, ошол эле даамдуу болбой даярдаганга аракет жасаган, мисалы, ырчылардын деле мисалы рок жанрында же болбосо мындай жанрда даярдайт деп коет эмеспизби? Ашпозчуларда кандай? Балким өзүңөр жаган биз Европа ашканасын мыкты даярдайм же чыгыш ашканасын же улуттук ашканадын даамдарын мыкты даярдайм деген сыяктуу болобу? Болот. Обычно көбүнчөсү европейский кухня, итальянский кухня, японский деле даярдашат. Көп эле айта келсе кухнялар көп. Итальянский. Ар бир маданияттын, ар бир
улуттук немелерди жасап көрөрбүз. Жасап көрөсүз. Эң сонун экен. Менин сиздин жаныңызда туруп, мынакей менин дагы ошо ашпозчу болгум келип кетип атат азыр аябагандай. Ашпозчу болууга мисалы адамда кандай жөндөм керек, мисалы, же болбосо кызыгуу болсо? Биринчиден кызыгуу керек, кызыгуу, шык болуш керек. Өзүңдүн кандай мотивация болуш керек. Главное кызыгуу, анан эмгек керек, шык керек. Мынакей билдирүүлөр келип атат. Кандай Италия тамактарын жасай аласыз деген экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге ага кайрылуу өтөлүү. Биздин коногубуз болгон суроолоруңуздар бар болсо чалыңыздар. Биз сиздерди күтүп алабыз. 56-56-72 сандары кызматта дейли. Италия тамактарына көп эле кирет. Көбүнчө тамактар паста, итальянский пасталар, паста карбонара, болонез, пиццалар көбүнчөсү. Ошондой тамактар кирет. Билдирүүлөрдү дагы күтүп калабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөрдү кызыктырган суроолор болсо азыр берип жетишип калсаңыздар болот дейли. Ооба, байланышка дагы чыксаңыздар болот, 56-56-72 санчаларын терип, шаарыбыздын кодун, анан ушул санчаларды терип, биздин коногубузга өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиз. Нарынбек мырза, мынакей, бардык эле жумушту жасап көрдү, сөзсүз түрдө жаңылмайын болбойт болуш керек. Адашып, же болбосо баягы бир тамакты даярдап атканда тузун өткөрүп, же туура эмес баягы кошулмаларды кошуп ийген учурлар болуш керек. Ар бир ашпозчунун тарыхындачы. Анан сизде ушундай болду беле, же болбосо баягы ресторанда иштеп атып, сиз жасаган даамдын баягы келген кардарлар жактырбай, же кемчиликтер бар болуп калыптыр деген учурларга кезип көрдүңүзбү? Башында болот, жаңы иштеп баштаганда болот, тузун өткөрүп жесең, калемпирин өткөрүп жесең, башында болчу. Андан уже тажрыйба артырган соң кол көнүп калат уже. Бир столасын тузду кайра осуп көрбөйсүң, ошо менен эле даяр болуп калат. Жытынан байкап койсо болот. Жытынан байкап койсо. WhatsApp'тан билдирүү келген экен. Балыктан эртең менен кандай тамак жасасак болот, азыр жасаш керек болуп жатат деген экен. Сиз болсо эң жөнөкөй эле бир рецепттерди айтат окшойсуз азыр эртең менен. Салам жолдоп. Балыктын түрү көп. Өзүңүздөр жаккан балыкты алып алып эле. Тазалап алып, жууп, кургатып алып жасаса болот. Соль, туз, кызыл калемпирин, лимонный сок, лимондун сок ширесин сыгып алып, ошону эле унга конот эле куруп койсо болот, любой балыкты. Негизи ашпозчулар мындай көп тамактанбайт деп да биз эшитип калганбыз да, угупчу. Буга сиз кандай? Андай болот, ооба. Андай болот. Биз баягы жумуш үстүндө жүргөндө даже обед да кылбай калабыз. Ар бир даамды эле оозтой олтуруп эле тоюп калабыз да, э? Барга сөз бар. Анан башка ашпоздун баягы милдети деп койсок болобу, анын көзөмөлүндө башка ашпозчулардын даярдаган даамын татып көрүп, ошонун карамагынан өтүп анан кийин кардарларга сунулат да. Андайлар ресторандарда болот, шеф-повар деген бар. Ал карап турат. Карап, даярдашат. Помощниктер, жардамчылары даярдайт. Наке. Баракелде сонун суроо келген окшойт. Ашты кандай басасыз? Биздикилерге жетпейт го, оштан алтын деп мынакей оштук көрөрмандарыбыз байланышып атат. Негизи улуттук ашканадан базабыз көчө эле 50 килограмм күрүч басып бердик. Куран 2 мүшөк. Баракелде. Жакшы, ыраазы болушту. Кошуналары басышмак экен негизи, милдеттин кошуналары анан профессионал болбой калат деп бизди чакырып, ошо барып басып бердим. Эмне үчүн 50 килограмм аш деген 2 мүшөк күрүч. Эмне үчүн мисалы ошто, мисалы ашты ушунчалык сонун басат да, бунун сыры эмнеде? Алар кандай кошумчаларды кошот? Өзбекстанга жакын болгондуктан өзбектер негизи жакшы басат, окточу. Ошондон үйрөнүшкөнбү? Негизи ал жакта күрүч деп койсок болобу, же плов, аш негизи көбүн эсе колдонуп неметет. Тамак аш болгондуктан балким мынакей коктейлдин рецептин кайрадан айтып коюңуздарчы деген экен. Коктейлдин рецепти 200 грамм айран, болбосо же болсо башка таттуу эмес йогурт, 2 штук зефир, 1 штук банан болду. Ошону баарын майдап турап эле блендерден өткөрүп коюш керек. Аябай бат, аябагандай жөнөкөй, жана жеңил, жана аябагандай даамдуу коктейлди ишендирип өтөбүз.
Ашпозчулукту канча убакытта үйрөнө алдыңыз деген экен. Ашпозчулукту мен негизи 9 класты бүткөндөн кийин 3 жыл окугам. 3 жыл окуп, андан кийин уже окуганда эми баягы технологияга үйрөнөсүң, окутат. Андан кийин эле практикада үйрөнүп кетсе болот. Саламдар Бек, ишине ийгилик деген каалоо тилектер келип атат. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы байланышып өзүңүздөргө кызыктырган суроолоруңуздар болсо, мынакей башка ашпозубуздан жооп ала алсаңыздар болот. Байланышка чыгыңыздар. Дейли. Мынакей ашпозчулар бир гана даамды даярдабагандан сырткары мынакей коктейлдер сиздердин ишиңиздерге дагы эмнелер кирип кетет? Ичимдиктерди даярдасаңыздар, тамак ашты да даярдасаңыздар, таттууларды дагы десерттер бүт эле жаза алабыз негизи. Көбүнчө коктейлдерди мындай немерде көп эле жаза алабыз. Аш тойлордочу. Салаттар, закускалар, биринчи тамак, экинчи тамактарын жасап беребиз, аягына десертин жасап беребиз. Десек телегөрүүчүбүз байланышка чыккан экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандиаңыз менен келиңиз. Аты жөнүңүз кайдан байланышка чыгып атасыз? Мен Көлдөн чалып атам. Жакшы. Аты жөнүңүз ким? Мадина. Келиңиз. Мен өзүм узбечкамын. Мен тайларым баары пловду кыйын башпайт. Мен өзүм Өзбекстандамын да. Сизге бир жеңил эле суроо. Ошол бизде күрүч дейт Көлдө. Бизде Өзбекстанда аш дейт. Ошол биринчи эт салынабы же пияз салынабы? Ошону туура суроо. Бул талаш маселе болчу экен. Эң сонун жакшы. Ырашкы беребиз сурооңуз үчүн. Сиздерде кандай? Меники негизи биринчи пиязды кууруп алам. Пиязды күйгүзө кууруп алыш керек. Кызыл кылып, андан этти кууруп алса болот. Анан сайыз. Бирок кээ бир баягы бөлгөлөрдө дегенде этти биринчи кууруп алганда кызартып кууруп алышат. Анан пиязды салат. Демек, олуттуу деле өтө деле неме болбосо керек. Айырмасы бир аз болушу мүмкүн. Кичине өң берет да, пиязды кызарта кууруп алып, анан этти курса, өңү эң сонун эле. Ырашып беребиз, Нарынбек мырза атайын, таң атпай убактыңызды бөлүп бизге сонун коктейль даярдап, сонун суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн бүгүн сиздин күнүңүз десек да болот. Дагы бир жолу ырашып беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда конокто башкы ашпоз, жолсо шеф-повар Нарынбек Маанаев бизде конокто болду. Биз болсо берүүбүздүн сапарын кайрадан алдыны көздөй уланта беребиз.